Ассаламу алейкум рахматуллахи. Кандай устаз, ден соолук иштериңиз жакшы болсо, сакайып калдыңыз. Устаз, мен Палестина тууралуу сурайын деген. Аларга кандай жардам бере алабыз? Ката болсо кечирим сурайм. Эң биринчи жардам дуа, экинчи жардам мына мусулман бир туугандарыбыз жардам жөнөттү го, туурабы, ишеничтүү булактар менен. Жардам жөнөттү. Үчүнчүдөн байкот. Ушу Пепси коланы ичпей эле коюш керек. Эң чоң жардам. Таң калам кээ бир сакалчан, топчан кийген таксылардын колунан Пепси кола көргөндө, таң калам мен туугандар, таң калам. Таң калам, кантип бул анык болуп атса дагы. Жок, бул турецкий фирманыкы экен. Кандай балекет фирма болуп кетсе да кечирип коесуз бул сөзүм үчүн. Койт арабтар келип ошону эметип берип атса да кечирип коюңуз. Кудайым эми ынсап берсин туугандар. Дуа, колдон келген жардам, анан эң чоң жардам эмне? Өзүңүздүн үй бүлөңүзгө тың болуп балдарыңызды окутуңуз. Анткени ошол еврейлер окуп атат бардык тармакта. Биз окубай атабыз. Биз калтабызда кечирип коебуз, чөнтөгүбүздө бир аз акча болсо, той топур, көңүл ачуу деңгээлинде эле гана ойлана алат экенбиз. Туурабы, туура эмеспи? Капчыгыбыз калың болуп калса, капчыгыңыз калың кезде Кудайга жакын болуп, чоң максат коюп, иреттүү колдон алсаңыз, Аллах сизге байлык берет. Анткени сону одан ийгиликтүү өтөсүз. Анан капчыгыңыз бир аз толуп калган, көбөйүп калган учурда сиздин оюңуз эптеп эле мынтип шан шөбөкөт, күнүмдүк нерсе менен, майда максат менен өтүп кетсе, анда ошол биздин жеңилгенибиз. Дин душмандарынын астында жеңилгенибиз ошол. Балдарыңыздын мектебинен кабарыңыз жок бир тамна, ушул. Анан ойду тоону сүйлөп, о, мынтиш керек дейт, эртең менен багымдат уктап калат. Ойду тоону сүйлөп, мусулмандар кырылып атат дейт, өзү бир баласына күйүп койбойт. Жака боорубайсыз, балаңызга боору урбайсызбы? Алар окуп атат ар тармакта. Алар бет врач, малды караган адамга, малга боору оруп, боору оорубайт го алар. Бирок мал карай турган врач аларда чоң доцент наук болуп атат да. А бизде адам карай турган адамда доцент наук жок го азыр. Бар, бирок жок го, туурабы, туура эмеспи? Ошон үчүн эң чоң жардам балдарыңызды окутуңуз. Ошол балаңыз жетилип, өсүп, мамлекеттин акысын талап кыла турган болсун, мамлекетине күйүп, мусулмандардын акысына жарап бере турган болсун, туурабы? Ошондой. Ошон үчүн балдарыңызды окутуңуз сиз. Куру бекер сөздөрдү токтотуш керек. Адам чамасына, чаркытына караш керек. Чубаксыз айткандай, жакөндөскө баягы астына салынган төшөккө карап бутты сунуш керек болот. Колдогу мүмкүнчүлүк менен жардам көрсөтө аласыз. Анан кээ бир экстремизм, террористтик жамаатка кошулуп барыш керек деп өзү билбейт каяка барып атканын. Кимдер тапшырма берип атканын билбейт. Ошондой мен бул боюнча алдыда сабак өтөм. Кудайым буйрса, аман эсен болсо бул боюнча кенен кесири сабак өтөбүз. Ошондо кенен токтолобуз. Бирок азыр айта турган нерсе Бухари, Муслимде хадис келген. Адынык хадис келген. Нахан набию саллаллаху алейхи ва саллям анил қитал тахта раяти сауда, кара желектин астында барып жихад деп эле ошентип кетип калуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйган. Кара желек деген сөз кимден башкаруу келип атат билинбейт. Түбү өзү казып келгенде түбү дин душмандары эле уюштурган болот. Сен кетип калып эле эмне кылып жүргатасың? Каяка барасың сен? Барып кайра мусулмандарды өлтүрүп жок кыласың сен. Динди жаман көрсөтөсүң. Сен аркылуу Европада, сиз аркылуу исламофобия күчөйт. Мусулман ушул экен деп акыйкат ислам динине келе албайт. Ошон үчүн Кыргызстанда биякта туруп жакшы окуп, эмгектенип салым кошуш керек. Түшүнүктүүбү туугандар? Туура эмес булактан, агымдарга берилип калбаш керек, алданып калбаш керек. Илимди тандап туура багыттан алыш керек болот. Урматтуу мамлекет жана делегация башчылары, урматтуу мусулман боордоштор, Аллах Таала үчүн адамдын каны, жаны баалуу. Андыктан бүгүнкү реалдуулукка бардыгыбыз жараткандын астына барганда адамдардын төгүлгөн канынын ар бир тамчысы үчүн жооп беребиз. Ушуга байланыштуу бизге берилген жоопкерчиликке аярлуу мамиле жасап, боордош Палестина элинин оор жүгүн көтөрүшкөнгө, аймактагы кырдаалды жакшыртууга болгон күч аракетибизди жумшоого чакырат элем. Ал эми Кыргыз Республикасы өз тарабынан бүткүл жакынкы чыгышта адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч аракеттерди колдоого умтула бермекчибиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Were you guys prepared enough for this? Did we have enough resources to fight these fires? Thank you. Thank you for the question. So I'll start at the end and work back. No, LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster. There are not enough firefighters in LA County to address 4 separate fires of this magnitude. We were prepared. We did get state pre-position resources that came from Northern California that were up in the Santa Clarita Valley. We did hire additional firefighters from the LA County Fire Department and pre-position them in the Santa Monica Mountains. The LA County Fire Department was prepared for 1 or 2 major brush fires, but not 4, especially given these sustained winds and low humidities. Like our Director of Emergency Management said, this is not a normal red flag alert. People were calling for help. We tried to get them the help that they needed. LA County right now, like the LA City Fire Department, is prioritizing life safety, but we're also engaging in structure defense, perimeter control, and aerial operations.